Саламатсыздарбы, урматтуу биздин окурмандар жана колдонуучулар. Бүгүн биз сиздер менен биздин Нарын облустук Сагынбай Орозбаков атындагы маалыматтык китепканасынын жеке веб сайты Нарын Lib KG платформасы тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Өзүңүздөр билгендей, бул сайт 2023 жылдын август айларында ишке берилип, азыркы учурга чейин өзүнүн окурмандарын, колдонуучуларын таап келүүдө. Азыркы учурда 200дөн өйдө 2000ге чейин колдонуучу кирип, күн сайын китептерди, жаңылыктарды, иш-чараларды көрүп, окуп, өзүнө керектүү маалыматтарды алып кетүүдө. Азыр биз сиздер менен сайттын башкы бетин тааныштырмакчымын. Бул жерде демек сайтка киргенде эле эң башын карап өтөлүк. Эң башында бул жакта окурмандар үчүн, окурмандар биз менен байланышышы үчүн адрес, демек бул жерде телефон номер жана почта бар. Демек, эгерде сиздерде суроолор бар болгон болсо, каалоо тилектер бар болгон болсо, почтага жазсаңыздар, биз жооп берүүгө ар дайым даярбыз. Улантсак, андан кийин оң жакты карай турган болсок, бул жерде окурмандарга тиешелүү окурмандын аты жөнү жана окурмандык билети бар экендигин көрсөтө турган иконка жайгашкан. Бул иконка бизде сайтта ачык жана жабык түрү бар. Ачык түрүндө окурмандар кенен-кесир сайтка катталып алып, маалыматтарды окуй алышат. Ал эми маалыматтардын жабык түрүндө маалыматты только окурмандар, китепканага катталгандар, китепканалык билет алгандар гана кээ бир жаңы китептерди, жаңы маалыматтарды окуй алышат. Андан кийин чыгуу кнопкасы. Чыгуу кнопкасы менен сиздер системадан чыгып, башка аккаунт менен кирсеңиздер болот. Андан кийинки маани берчү нерсе бул KG жана RU ссылкалары. Бул ссылкалар менен сиздер бул сайтты кыргызча жана орусча тилге которо аласыздар. Андан кийинки иконка бул тандалмалар. Башкача айтканда, эгерде бир китепке лайк басып, же болбосо ал китепти тандап койсоңуздар, ушул жерге түшүп калат, ушул жактан таап алып, сизге жаккан китептерди окуй алсаңыздар болот. Андан кийинки айта кетчү жер бул меню, заголовка деп коет. Бул жакта биздин иконка жана биздин китепкананын аты. Андан кийин бул башкы меню. Бул жака уже менюлар кетип атат. Андан кийинки жер бул китепкана тууралуу менюсу. Китепкана тууралуу менюда эмнелер бар? Бул жакта китепканабыздын тарыхы, китепканалар тууралуу нормативдер,
фон, каталог, байланыштар эк жана башкалар ушул менюдан таба аласыздар. Андан кийин окурмандар үчүн деген меню. Бул жерден сиздерге тиешелүү китепканага кантип жазыласыздар, китептерди кантип окуй аласыздар, китепканадагы окуу залдар жана кызматтар жана башка маалыматтарды ушул жактан ала аласыздар. Андан кийинки меню бул электрондук китепкана. Өзүңүздөр билгендей, бизде сайт иштеп баштагандан бери электрондук китепканада чогуу иштеп баштаган жана ушул электрондук китепканага оцифровкаланган китептерди тазалап, бир канча программалар менен аны тазалап, аны менен иштеп, обработка кылып туруп, сайтка күн сайын жүктөп атабыз. Ушул жерден сиздер үйдө отуруп эле биздин электрондук китепканадан пайдаланып, өзүңүзгө керектүү китептерди таап алып окусаңыздар болот. Андан кийинки меню бул жаңылыктар деген меню. Бул жакта эмнелер бар? Бул жакта кандай маалыматтар кирет? Бул жака китепканалар тууралуу жаңылыктар. Демек, бизде Нарын облусу боюнча баардык китепканалар маалымат беришет. Аларда эмне жаңылык болуп атат, эмне жаңылыктар күтүп турат, ошолордун баардыгын бизге берет. Биз болсо сайтка обработкадан жасап жүктөгөнгө ар дайым даярбыз. Андан кийин иш-чаралар менюсунда дагы эле бул китепканаларда болуп өткөн иш-чаралар кирет. Өзүңүздөр билгендей, китепканаларда ар жума сайын, ар ай сайын бир кичи жана чоң иш-чаралар болуп турат. Ошол иш-чаралардын мазмуну, видео, сүрөт, слайддар жана башкалардын баардыгы ушул менюдан иш-чаралар деген бөлүгүнөн таап алсаңыздар болот. Андан кийин макалалар деген бөлүгүндө бул жерде китепканачылар китептерден издеген, тапкан маалыматтарын оңдоп түздөп, тууралап туруп, тексттик вариантта ушул жерге макала кылып жайгаштырышат жана ушул жерден сизге керектүү маалыматтарды таап алсаңыздар болот. Андан кийинки меню бул медиа менюсу. Бул жакта эмнелер бар? Бул жакта китепканадагы иш-чара, макала жана башка сайтка эмне видеолор жүктөлгөн болсо, баардык маалыматтар, баардык видеолор ушул бөлүгүндө болот. Ал эми аудио китептер бөлүгүндө китепканага электрондук, бул жакта китепканага киргизилген аудио китептердин топтомун ушул жактан таап, окуп, угуп алсаңыздар болот. Эми андан ары ылдый түшө турган болсок, бул жакта өзүңүздөргө байкалып атат болуш керек. Слайдер бар. Бул жакта мына биринчи слайд бул Нарын облустук Сагынбай Орозбеков атындагы китепканасына кош келиңиздер деген слайд.
Андан кийинки бул уже акыркы өтүлгөн иш-чаралардын слайдтары ушул жерге чыгып турат. Жана ушул жерден эгерде бир слайд жагып кала турган болсо, ошол иш-чараны көрүү үчүн кененирээк деген кнопканы басып кирип, ошол жагып калган иш-чаранын видеосун көрүп, лайк басып, комментарий калтырып, канча киши көргөндүгүн бул иш-чараны, жана ошондой эле биздин соц тармактар бар: Facebook'та, YouTube'да, Instagram, Telegram. Ушактарга кирип, бизге катталып койсоңуздар, акыркы иш-чаралар, жаңылыктар тууралуу маалымат алып аласыздар. Бул жерде азыр YouTube'дагы бир видео бар экен, иш-чара, биздин өтүлгөн иш-чара тууралуу видео экен. Кетсе эл эмгектен эскерсин демекчи эл агартуунун мыктысы жазуучулар союзунун мүчөсү акын Ниязбек Касымалиевди эскерүү иш-чарасы Нарын облустук Сагынбай Орозбаков атындагы китепканада өттү. Башкы бетке кайсак, андан кийин бул жакта слайдерден ылдый жакка түшкөндө эле издөө кнопкасы жана издей турду сөздү же китепти жаза турган атайы поле бар. Бул жака китептин ISBN номери, китептин аты же болбосо автордун фамилиясы боюнча издесек болот. Китепти издөө үчүн ушул жака жазыш керек. Андан кийин ылдый жакка түшө турган болсак, бул жерде китептер деген атайы подкатегория бар. Бул жакта бизде азыр Нарын облустук китепканасында 104 миңден ашык китеп бар. Азыркы учурда аларды электрондоштуруу, электрондук каталог түзүү, каталог киргизүү иштери жүрүп жатат. Жана ал электрондук каталогко кирген китептердин тизмесин бул ссылка аркылуу кирип көрсөңүздөр болот. Бул атай Google таблицада түзүлгөн атайы таблицалар болуп эсептелинет. Бул жакта китептин сүрөтү, китептин аты, китептин автору, канча китеп бар экендиги, инвентардык номери жана китеп тууралуу кыскача аннотациялар, содержаниясы, китептин тили, китептин чыккан жылы жана эң маанилүү нерсе бул китеп каякта, кайсы бөлүмүндө сакталат экендиги бул жакта көрсөтүлгөн. Демек сиздер ушул жакка кирип китептерди карап бир сыйра эмне деген китептер бар, сүрөтүн карап визуалдуу түрдө. Мисалы бул жакта Улуу Манасчы феномен Сагынбай Орозбаков деген китептин автору. Демек бул жерде бул китептен 3 бар экен бизде китепканада. Анын инвентардык номери жана аннотациясы, содержание, тили, 96-жыл чыккан. Жана бул китепти мен каяктан алам дегенде, бул китеп местохранение сактоо жери бул Манасоведение, Манастануу деген бизде китепканада бөлүм бар. Ошол жактан бул китепти алып алсаңыздар болот экен. ушул жакка кирип көптөгөн китептерди карап, сиз кызыккан китеп
китепти кайсыл жакта экенин бул жактан карап эле демек каякта сакталып аткандыгын карап туруп эле ошол жактан сизде ушундай китеп бар экен деп сурап алсаңыздар болот. Андан кийин поиск книг деген ылдый жакта таблица бар. Бул жерден китеп кайсы китеп бар экендигин ушул жака жазсаңыз болот. Мисалы Айтматов деп жаза энтерди баса турган болсоңуз, ылдый жакта Айтматов катышкан бардык китептер ылдый жакка чыгып берет. Ошолордун баардыгын карап, бул китеп каякта экенин, канчанчы жылы чыккан китеп экенин ушул жакта маалыматты кенен. Андан кийинки айтып кеткендей эле бул жакта электрондук китепкана, электрондук китепканага кирүү ссылкасы турат. Китепканадагы видеолор, макала, китеп дүкөнү, аудио китептерди угуу үчүн онлайн угуу ссылкасын басып биле аласыздар. Андан кийинки бул китепканага киргизилген жаңы чыгарылыштар, жаңы электрондук китептер, акыркы 12 китеп ушул жакка чыгат. Ушул жактан карап, онлайн окуу кнопкасын басып, ичине кирип окуй аласыздар. Андан кийинки бул китепкана тууралуу маалымат алсаңыздар болот. Буякта статистикалар жайгашкан. Ошондой эле бул жакта жаңылыктар дагы бир жолу айтып кетейин. Бул жаңылыктар китепканалар Нарын областы боюнча же болбосо китепканага тиешелүү болгон жаңылыктарды ушул жактан акыркы 3 жаңылыкты көрө аласыздар башкы беттен. Ал эми иш-чара деген жерден бул китепканаларда болгон иш-чараларды ушул жактан көрүп, маалымат алып, эмне иш-чара болуп өткөнүн, видеолорду, слайдтарды жана сүрөттөрдү ушул жактан көрүп, көчүрүп алсаңыздар болот. Андан кийин бул жакта макалалар боюнча бул жакта сайтка китепканачылар топтогон, китепканачылар жасаган видео баяндамалар, видео слайдтар жана алардын тексттери ушул жакка кирет. Ушул жактан сиздер кененирээк деген кнопканы басып, сизге кызыккан, сизге жаккан макаланы ушул жактан окусаңыз болот. Андан кийин биздин почтага жазылуу деген жери бар. Бул эмне үчүн жазылабыз? Сиздер бул жака почтаңыз менен жазылсаңыз, сайттын акыркы жаңылыктары, иш-чаралар, жаңы киргизилген электрондук китептер сиздин почтаңызга ссылка болуп барат. Ошол жактан сиз ссылканы басып, кирип биринчилерден болуп, ошол жаңылыкты, маалыматты окуй аласыз. Андан кийин бул ылдый жакта футер деп коет. Бул сайттын аяккы жагындагы китепкана тууралуу маалыматтар. Бул жакта социалдык тармак, биздин китепкананы тарыхы тууралуу маалымат, бул жакта болсо биздин адрестер, биздин почтанын адреси жана телефон номер. Китепкана боюнча деген жерде бул жакта китепканалар боюнча жаңылыктар, иш-чаралар, макала жана электрондук китептер деген
электрондук китепканага кирчү, электрондук китептер деген ссылкалар бар. Ушуларды басып, тез аранын ичинде сизге керектүү маалыматты таба аласыздар. Андан кийин иштөө убактысы биздин китепкана дүйшөмбүдөн жумага чейин иштейт жана ишемби күндөрү иштейт, жекшемби күндөрү дем алыш. Ошондой эле китепкана бөлүмдөрүн карай турган болсок, биздин китепканада бир канча бөлүмдөр бар. Атай кетсек, усулдук уюштуруу бөлүмү, манастануу жана маалымат берүү бөлүмү, усулдук укуктук экономикалык окуу залы, тейлөө бөлүмү, балдар бөлүмү жана Америка бөлүмү. Электрондук китепканада азыркы учурда 409 китеп бар. Бул китептер китепканадан алынып, китепканадан сканерленип, тазаланып, анан жүктөлгөн китептер. Китептерди окуу үчүн сөзсүз түрдө окурмандар катталууга тийиш. Эгерде китепканадан сайтка катталбасаңыздар, анда китепти окуй албайсыздар. Жана ошондой эле айта кетчү нерсе, китептер ачык жана жабык китептер болуп экиге бөлүнөт бизде. Ачык китептер бул эски, демек элге таанылган, элге тараган китептер болуп эсептелинет. Бул китептерди ачык же болбосо доступный деп койсок болот. Элдерге доступный китептер болуп эсептелинет. Бул китептер катталгандан кийин окуй аласыздар. Ал эми кээ бир китептер жабык болуп эсептелинет. Бул китептердин автордук укугу бар, жаңыдан гана чыккан китептер, же болбосо сатуудагы, же автор тыюу салынган китептер болуп эсептелинет. Ал китептерди сиздер биздин окурман болуп, китепканада окурмандык билети бар болсо, ошол окурмандык билетти бул жакта өзүңүздүн профилиңизге киргизип окуй аласыздар. Демек, мен мисалы бул жака кирдим сайтка жана китепти окуган атам дейли. Китепти окуйн деп баштаганда эле бул жерде уже катталуу, онлайн окуу үчүн катталыңыз деп атат. Кененирээк дегенди басып, бул китеп, электрондук китепке кирсем, эмнелер бар? Бул жакта китептин аты, автору, чыгарылган жылы, форматы жана башкалар. Китептин сүрөтү жана китеп канча жолу окулду бул жака чыгып турат. Андан кийин китепти онлайн окуу үчүн катталыңыз деп дагы катталуу кнопкасы жана Facebook, Google аркылуу келип катталуу мүмкүнчүлүгү бар. Эми биз сайтта, электрондук китепканада электрондук китептерди кантип окуй алабыз? Электрондук китептерди окуу үчүн биз сөзсүз түрдө системага, сайтка катталуубуз керек. Сайтка катталбасак, биз китепти окуй албайбыз. Бул эмне үчүн керек? Бул бизде канча окурман бар экендиги,
канча окурман биздин китепти окуп аткандыгын аныктоо үчүн түзүлгөн атайын система. Демек биз китепти окуу үчүн системага же болбосо сайтка катталуу үчүн эки вариантты колдонсок болот. Биринчи вариант бул катталуу кнопкасын басып, аты жөнүбүздү, логин жана сыр сөзүбүздү, почтабызды жазуу менен системага катталып китепти окуй алабыз. Экинчи вариант бул социалдык тармак аркылуу кирип, мисалы Google же Facebook аркылуу кирип системага оңой катталсак болот. Азыр биз экөөнү тең карап чыгабыз. Биринчи вариант бул катталуу кнопкасы аркылуу кирип системага катталуу. Жаңы эле айтып кеткендей, бул жерге өзүбүздүн атыбызды, жана фамилиябызды, почта, жана логин, жана сыр сөз. Сыр сөзгө фамилия атыбызды, логинибизден башкасын жазыш керек. Эгерде окшош болуп калса, окшош болуп калды деген ката чыгат. Ошондуктан колдон келишинче бул жерге 8 символдон ашык англис символдору менен жана цифра аралаштырып жазсак туура болот. Жана катталуу деген кнопканы басабыз. Эгерде биз туура жаза турган болсок, анда оңой эле катталып сайтка кирип китебибизди окуй алабыз. Жаңы эле айтып өткөндөй, бул китепти окуу үчүн система электрондук окурмандык билетти талап кылат экен. Аны киргизүү үчүн системага катталуу жана онлайн окуу үчүн бул жакты толтур деген атайын ссылкалар бар. Ушул ссылкалар аркылуу сиздер кирип толтуруп китептерди окуй аласыздар. Жаңы эле айтып өткөндөй, бул китепти окуу үчүн биз окурмандык билет алышыбыз керек экен. Эгерде китеп ачык боло турган болсо, бул жакта жөн эле окуу деген кнопка пайда болот жана аны окуй алабыз. Ал эми китеп жабык боло турган болсо, анда биз төмөнкү номерлерге кайрылып, же болбосо китепканага барып, китеп окурмандык билет же болбосо электрондук билет номерин алып, жеке кабинетибизге бул жакта китепти онлайн окуу үчүн бул жакты толтур деген ссылканы басып, бул жактагы формаларды толтурабыз. Бул жактагы форманы толтургандан кийин анан бизге китеп толук түрдө ачылат. Мисалы, бул жакта эмнелер бар? Бул окурмандык билеттин электрондук түрү. Бул жакта окурмандын жашаган жери, туулган күнү, айы, жылы,
Жана кааласаңыздар сүрөттү жүктөсөңүздөр болот, кааласаңыздар жүктөбөй деле койсоңуздар болот. Андан кийин байланыш номери, окурмандык билетиңизди ушул жерге киргизесиздер. Демек, сизде окурмандык билет жок болсо, бул жакка киргизбесеңиз, анда сизге жаңы китептерге, кээ бир жабык китептерге доступ жок болот жана сиз ал китептерди окуй албайсыз. Окурмандык билет сиздерге берилгенден кийин ушул жака толтурасыздар. Мен азыр жөн эле мындай жазай турайын, сиздер өзүңүздөрдүн окурмандык билетиңиздерди жазасыздар. Андан кийин эгерде сиз студент же окуучу болсоңуз, окуган окуу жайыңыздын атын ушул жака жазасыз. Бул жака курстун атын, эгерде курста студент окуучу эмес болсоңуз, анда 0 деп коесуз. Иштесеңиз, иштеген жериңизде жазышыңыз керек сөзсүз түрдө. Эгерде иштебесеңиз, анда иштебейм деп жазып койсоңуздар болот. Андан кийин кыскача өзүңүз жөнүндө маалымат дегенди кыскача өзүңүз тууралуу маалымат жаза кетсеңиз болот. Аягында түзүү деген кнопканы басуу менен сиз электрондук окурман билетиңизди түзүп, ал жактагы окурмандык билет туура боло турган болсо, сизге ушул китепти окууга мүмкүндүк берилет. Эгерде бул жакта ката боло турган болсо, анда ката деген ката чыгат, мындай каталар. Анткени бул мен номер менен катталыптырмын, ошон үчүн ката чыкты. Сиздерде андай чыкпашы керек. Түзүү кнопкасын баскандан кийин бул жака уже электрондук китепканага кирдим, өзүңүздөр көргөндөй. Жана бул жакта эми байкасаңыздар, лайк басуу, заметкага бул китепти алуу, почтага жазуу жана китепти онлайн окуу кнопкалары пайда болот. Ушул онлайн окуу кнопканы басып, сиз китепти бир клик менен уже окуй аласыз. Китепти көчүшү үчүн бир аз убакыт талап кылынат, ошондуктан эгерде интернетиңиз жай болсо, бир аз күтө турууга туура келет. Менин учурумда бир аз убакыт күттүк, өзүңүздөр көргөндөй. Эми бул жакта стрелка менен окуй бересиздер. Стрелканы бассаңыздар, кийинки бетке ачыла берет. Эгерде көрүнбөй жаткан болсо, тамгалар көрүнбөй, сизге алыс болуп жаткан болсо, анда дөңгөлөктү тоголотсоңуз болот мышкадан, же болбосо плюс кнопкасын басуу менен чоңоет бул жактагы барак. Жана акырын мышка менен жылдырып, же болбосо телефондон жесттер менен өйдө ылдый жылдырып, китепти окуй аласыздар. Жана ошондой эле ылдый жакта заметкага ала турчу, шылдыраган үндү ачып аткандагы үндү өчүрө турчу кнопкалар, экранга полный көрсөтө турчу кнопкалар, жана ошондой эле бул жакта полный менюну чыгарып бере турчу
бул жакта кнопкалар бар. Ар бирин бирден басып, таанышып чыксаңыздар болот. Андан кийин ылдый жакка түшө турган болсок, бул жактан биз көрдүк. Андан кийин кененирээк деген кнопканы басууну көрсөтөйүн. Кененирээк деп басып киргенден кийин бул жакта китепти фейсбуктан окуу, жаңы эле биз окудук, ошол кнопка бар. Андан кийин заметкага алуу, лайк басуу. Демек, лайк бассаңыздар, сиздин тандалган китеп болуп калат дагы. Ал өзүнчө бул жака сиз жактырган китеп деген менюда сакталып калат. Андан кийин бул жакта почтага жазуу деген кнопка бар. Бул жака бизге каалоо тилектер, суроолор болсо ушул жака жазсаңыздар болот. Андан кийин онлайн окуу деген кнопка бар. Ылдый жакта китептин мазмуну жана ошондой эле сайттан дагы эч бир жака кирбестен түз эле ушул жактан окуй аласыздар. Бул жакта демек артка кайтуу жана кийинки баракты окуу, чоңойтуу, кичирейтүү, издөө кнопкасы бар. Жана ошондой эле бул жакта полный экранга чоңойтуу кнопкасы бар. Ушул көрсөтүлгөн могу инструменттерди колдонуп, сиздер кадимки китепти окуп аткандай болосуздар. Ылдый жакты карай турган болсок, жеке пикир калтыруу жана сунушталган китептер бөлүмү бар. Бул жактан сиздер эң көп окулуп жаткан китептердин 6 китепти көрө аласыздар. Эң көп окулган китептерге. Бул жакта жаңылыктар менюсунда эмнелер бар? Бул жакта жаңылыктар бар. Жаңылык бул китепкана тармагындагы болуп жаткан өтүлө турган жаңылыктар, иш-чаралар, кандайдыр бир событиялар ушул жакка кирет. Демек, бул жактан жаңылыктар деген жерге менюсуна жакындатып, анын ичинен жаңылыктарды, китепканаларда өтүлгөн иш-чараларды жана китепканачылар чогулткан, киргизген макалаларды ушул жактан көрүп биле аласыздар. Азыр биз сиздерге эң башкысы эле жаңылыктар боюнча көрсөтүп түшүндүрүп берейин. Ичинде эмнелер бар, эмнелерден турат, эмнелер камтылган жана башкалар. Китепкана жаңылыктары киргенде эле бул жакта эң башында издөө, жаңылык издөө талаачасы бар. Бул жактан айырмасын айта кетейин. Мына бул жакта бул жерде эки талаа бар, издөө талаасы. Биринчиси бул жаңылык издөө жана издөө иконкасы турат. Бул жактан жаңылыкты контекст боюнча же болбосо текст боюнча
мазмуну боюнча издей аласыздар. Ал эми бул жактан фильтрден өткөрүп, бул жакка текстиңизди жазып, ал эми бул жактан локация, бул жаңылыкты каяктан издеш керек жана кайсы категория боюнча издеш керек, ошолорун тандап алып, издөө кнопкасын басасыздар. Эгерде бул жакта локацияны же баардык категория дегенден бир категорияны тандабай издей турган болсоңуздар, анда сиздерге эч бир жаңылык таап бербейт. Ошондуктан бул жактан же локацияны кайсы жактагы жаңылыкты же кайсы райондогу кайсы айылдагы жаңылык экенин тандап, же категория боюнча тандап туруп издешиңиз керек болот. Андан кийин ылдый түшө турган болсок, сол жакта категория жайгашкан. Бул категория боюнча, мисалы, экскурсия деген категория боюнча 6 жаңылык жүктөлүптүр. Майрам күндөрүнө байланыштуу жаңылыктар, маданият боюнча жаңылыктар, конкурс боюнча, жаңы келген адабияттар боюнча жаңылыктар, акысыз курстар боюнча жаңылыктар, ушулардын баардыгын ссылкасын, демек бул жакта ссылканы басып туруп эле, экскурсия деген ссылканы басып туруп эле, экскурсия боюнча баардык жаңылыктарды көрө биле аласыздар. Андан кийинкине карап өтөлүк. Бул жакта кызматташуу деген бөлүгү бар. Андан кийинкине карап өтөлүк. Бул жакта жаңылыктын эмнелери бар. Биринчи, эң башында жаңылыктын категориясы бар. Бул жак ар бир жаңылык өзүнчө категорияларга бөлүнөт. Бул билим берүү боюнча жаңылык, маданият боюнча, экскурсия боюнча жаңылык, ошолордун категориясы болуп эсептелинет. Бул кызматташтык деген категорияны бассаңыздар, сизге ошол категорияга кирген, кызматташтык деген категорияга кирген баардык, бул жакта көрүп атасыздар, 2 категорияда 2 жаңылык бар экен. Ошол 2 жаңылыкты сизге сайттан чыгарып берет. Андан кийин ылдый жакты карап өтсөк, бул жакта жаңылык качан жүктөлгөн, кайсы локацияда жаңылык болгон, жаңылык өткөн жана кайсы организация киргизген. Бул учурда Нарын облустук китепканасы киргизген жаңылык болуп эсептелинет экен. Андан кийинки бул жаңылыктын темасы. Демек, жаңылыктын темасы бул ссылка болуп эсептелинет. Теманы жана кененирээк деген кнопканы басуу менен бул жакта сүрөтүн клик аркылуу же болбосо нажатие менен, басуу менен бул жаңылыкты кененирээк окуп, кирип көрө аласыздар. Жана ошондой эле бул жакта жаңылыктын кыскача мазмунун, жаңы мазмунун окуп, сизге кызык, сизге жакын же болбосо сизге керек болгон маалымат болсо, кызыктар болсоңуздар, уже ушул жаңылыкты
окусаңыздар болот. Андан кийинкиге өтөлүк. Андан кийинки уже бул жакта дагы кийинки жаңылыктар болуп атат. Мына курман айт качан болот? Бизде мобилдик китепканада жайкы лагерь ачылганы жатат деген ар түрдүү бул жакта жаңылыктарыбыз бар. Ылдый жакта кийинки бет жана биринчи, экинчи бет деп ар бир бетке бөлүнгөн. Ар бирин басып, клик кылып көрө аласыздар. Бул жакта өзүңүздөргө көрүнүп жатса керек. Бул жакта бул жаңылык канча киши комментарий калтырган, лайк калтырган жана канча киши көргөн. Ушул жактан карап канча кишиге бул жаңылык кызыктуу болгон экенин биле аласыздар. Андан кийин сол жактагы сол бөлүмдө барын көбүнчөсү билбейт, фильтр деген бар. Демек бул жактан жаңылыкты фильтрлеп алсаңыздар болот. Сизге керектүү жаңылыктарды фильтрден өткөрүп, ошолорду окусаңыздар болот. Фильтр дегенди бир жолу клик менен бассаңыздар, категория жана локация боюнча фильтрлөө мүмкүнчүлүгү пайда болот. Мисалы, локация деп баса турган болсок, бул жакта локация дегенди баса турган болсок, бул жакта локация боюнча мына нарында демек 27 жаңылык бар экен, ал эми Кочкордо 0 жаңылык бар экен. Эгерде Кочкордо бир канча жаңылык болуп, Кочкордогу жаңылыктарды окуңуздар келсе, бул жакта Кочкор деген жерге галочка коюп, фильтр дегенди бассаңыздар, сиздерге система Кочкор боюнча жаңылыктарды көрсөтүп берет. Андан кийин ылдый өтө турган болсок, бул жерде реклама бар жана акыркы жаңылыктар чыгып турат. Бул жакта акыркы жаңылыктарды карап окусаңыздар болот. Бул жакта темасын басып, качан чыккан жана кайсы локацияда болгон экенин көрүп, билип, кызыктар болсоңуздар болот. Андан кийин тег боюнча барыңыздар билсеңиздер керек. Тег боюнча да жаңылыктарды окусаңыздар болот. Мисалы, чоңдорду окутуу борбору боюнча жаңылыкты карасак, азыркы учурда жаңылык жүктөлө элек экен. Ал эми акция деген тег боюнча бул жакта бир канча жаңылык бар экен. Мисалы, лагерь боюнча акция бар экен, китеп окуу боюнча акция бар экен, көркөм окуу боюнча акциялар болуптур жана башка акциялар. Жаңылык боюнча кыскача көрсөтмө ушул. Бул жакта жаңылыктар менюсунун ичинде иш-чаралар деген меню бар. Иш-чаралар бул өзүңүздөр билгендей китепканадагы өткөрүлгөн иш-чаралардын кенен мазмуну берилген. Бул жакта иш-чаралардын сүрөттөрү, иш-чаранын видеосу, иш-чаралар боюнча слайд жана кенен текст берилет. Демек, бул жакта
азыр иш чаралар деген жерди баса турган болсок, бул жакта китепканадагы өтүлгөн иш чаралар, китепканада өтүлгөн баардык иш чаралар 8 деп турат. Демек 8 иш чара өтүлүптүр жана 8 иш чара киргизилген экен. Ылдый жакты карай турган болсок, бул жакта издөө талаасы бар. Сөз жазып издеңиз деп атат. Бул жака өзүңүздүн эмне маалымат, кайсы иш чараны издеп атасыз, ошонун сөзүн жазасыздар. Ал эми локация деген жака кайсы локациядагы иш чараны издеп атасыз, ошону тандайсыздар. Ал эми баардык категориялар деген жерде иш чаранын категориясын тандап издөө кнопкасын бассаңыздар, сиздерге ошол сизге керектүү иш чараны таап берет. Андан кийин ылдый түшө турган болсок, бул жакта дагы издөө талаачасы бар. Бул издөө талаачасы иш чаралардын мазмунуна карап сиздерге издеп таап берет. Андан кийинки сол жактагы категория, иш чаралардын категориясы бар бул жакта. Бул жакта майрамдык кече, 7 майрамдык кече иш чарасы өтүлүптүр. Экскурсиядан бир иш чара болуптур. Укук боюнча укук бөлүмүндө укукка тиешелүү иш чаралар болуптур. Манас таануу бөлүмүндө манас таануу боюнча иш чара болуп өтүптүр. Жайкы лагерь боюнча иш чара болуптур. Жолугушуулар, адабий кечелер жана башка бизде өтүлгөн иш чаралардын категориясы. Бул жакка кызыккан категория, мисалы адабий кечеге кызыгып атасызбы, кандай адабий кече өтүптүр, ошону көрүш үчүн адабий кече деген ссылканы бассаңыз эле, бул жакта иш чараны категория боюнча сорттоп, фильтрлеп сизге көрсөтүп берет иш чараны. Ылдый жакка түшө турган болсок, иш чаралардын бул жакта тизмеги чыкты. Тизмесин карап, кайсы иш чарага кызыгып атасыз, кайсы иш чара тууралуу маалымат алгыңыз келип жатса, ошол иш чараны кененирээк басуу же болбосо темасын басып, ошол иш чарага кирип ичине видеосун лайк басып, жана канча просмотр болгонун карап, комментарий калтыра аласыздар. Иш чаранын мазмунуна токтоло турган болсок, бул жакта иш чара жайгашкан. Иш чаранын башкалардыкындай эле категориясы бар. Иш чаранын өтүлгөн убактысы бар бул жакта. Иш чаранын кайсы убакыт, кайсы сааттан бери жайгашканы бар, кайсы локацияда өткөрүлдү бул иш чара. Мисалы, Нарын шаарында, Нарын облустук китепканасында жана ким киргизди. Бул жерде логини чыгат. Жана иш чаранын толук түрдөгү темасы,
титулу деп койсок болот, темасы чыгат жана контексттин өзү чыгат. Бул жака бул кандай иш-чара болду, эмне максатта өткөрүлдү бул иш-чара жана башка маалыматтарды, кимдер катышты, ошолордун баардыгын ушул жактан окуп, билип алсаңыздар болот. Андан кийин ылдый жакка түшө турган болсок, ылдый жагында иш-чараны жүктөгөн деген жери бар. Бул жакта ким жүктөгөндүгү автоматтык түрдө чыгып калат. Жана иш-чаранын теги. Демек, дагы ушундай кандай иш-чаралар болуп, Манаска тиешелүү, жазуучуларга тиешелүү кандай иш-чаралар болду экендигин көргүңүз келсе, кызыктар болсоңуздар, ушул тегтерди басып, ошого окшош маалыматтарды окуй аласыздар. Андан кийин бул жакта маалымат менен бөлүшүңүз деген атайы бөлүгү бар. Бул жактан сиздер Facebook, WhatsApp, Telegram, Одноклассник, даже WeChat, SMS менен ушул маалыматты, иш-чараны башкалар менен бөлүшө аласыздар. Алар дагы ушул маалымат менен кабардар болуп, биздин сайтка кандайдыр бир көрүүгө салым кошо аласыздар. Андан кийин ылдый жакта ой пикирлер жана өзүңүздүн жеке пикириңизди калтырсаңыздар болот. Бул жакта демек жеке пикир жазуу талаачасы бар. Ушул талаачага өзүңүздүн жеке пикириңизди, ушул иш-чарага каалоо тилегиңизди, китепканага, бул кайсы жерде өткөрүлгөн иш-чара болсо ошол жака каалоо тилек, эгерде катышкан болсоңуз, мен катыштым, бул иш-чара эң жакшы деңгээлде өттү, же болбосо ушундай нюанстар болуп калды деп ушул жака өзүңүздөрдүн пикириңиздерди калтырып кетсеңиздер болот. Андан кийин бул жакта популярдуу макалалар деген жер бар. Бул жакта макала иш-чаралардын эң көп окулган 6 иш-чара бул жака чыгат. Эң көп сайтта окулган иш-чаралар. Ушул популярдуу макалалар деген бөлүгүнө чыгып берет. Ушул жактан темасын жана сүрөтүн басып көрө аласыздар. Ар бир маалымат, ар бир иш-чара боюнча демек титулду теманы басып маалымат алсаңыздар болот.